Өлкөдө жүргүзүлгөн административдик реформанын алкагында аймактар бириктирилип, кызматкерлердин саны кыскарууда. Бул кадам каражатты үнөмдөө максатында ишке ашырылып жатат. Ага байланыштуу президент Садыр Жапаров да коомдук башталыштагы жардамчылары менен кеңешчилерин бошотту. Анда 7 жардамчысы жана 19 кеңешчиси кызматынан бошотулган. Өлкө боюнча административдик аймактык реформадан кийин 4000 кызматкер кыскартылган. Анда 7 облустагы 452 айыл аймактын 217си кыскарган. Муну менен мамлекеттен 1 миллиард сом каражат үнөмдөлгөн. Кыскартылган айрым кызматкерлерге башка жумуштар сунушталып, кээ бирине акчалай кенемте төлөнүп берилген. Анткени эмгек келишимин бузууда бошотулган кызматкер үчүн 3 айлык эмгек акысын төлөп берүү каралган. Мамлекеттик муниципалдык ишканалардын жоюлуусунан же болбосо эки аймак ишкананын биригүүсүнөн келип чыгат. Жумушсуз катары сокращение болгон кызматкерлер 10 күн жумушчу күн ичинде мамлекеттик кызмат жумуш издөөчү катары бизге каттоого келип турушат. Алардын биринчи, экинчи айлыгы мамлекеттик алган айлык акынын өтө төмөн эмес абалда төлөнүп берилет. Андан кийинки экинчи, үчүнчү айында алган айынын орточо эмгек акысы менен төлөнүп берилет. Административдик аймактык реформадан кийин Ош шаарынын аймагында 2 эсе кеңейген. Кара Суу районуна караган 2 айыл өкмөт Ош шаарына кошулуп, аларда 26 кызматкер кыскартылган. Бүгүнкү күндө алардын түзүмдөрү бекитилип, алар муниципал айылдык аймактык башкармалыктар болуп, штаттары бекитилип, иш алып барышууда. Ушул 2 айыл өкмөттүн ичинде бизде 26 кызматкер кыскартууга учураган. Ал 26 кызматкердин 14-тү кызмат орду менен камсыздалган. Ал эми бул кыскартуулардын жүрүшүндө ошол административдик территориалдык реформанын жүрүүсүнүн алкагында бул кызматкерлерге акыркы мыйзамда белгиленген тартипте жөлөк пулдары төлөнүп берилген. Анан ошол калган кызматкерлери бош ваканттык орундардын болушуна жараша ошол 14 жумуш орду менен камсыз болгон. Президент Садыр Жапаров буга чейин реформаны министрликтерди бириктирүү менен баштаган. Анда өкмөт министрлер кабинети деп аталган. Айрым министрликтер жоюлуп, бир министрликке бир канча тармакты бириктирүү саясаты жүргөн. Муну менен мамлекеттик чыгымдарды азайтуу максаты коюлган. Кереги жок да. Бүгүн ошол мен айтат элем, ошол тандоо учуру болуп калды. Мына көрүп атабыз, эленип, мына ушундай шартта ким мамлекеттик кызматты аркалап бардык мындай өйдө ылдыйга оор жеңилине кайыл болуп иштей алам дегендерге ошол мен жана айтып аткандай мамлекеттер колдоо көрсөтүү менен мамлекеттик ошол институттарды бир сыйра ошо тазалап алганга деле мүмкүнчүлүк шарт бар да азыр. Ал эми административдик аймактык реформалоо датацияда турган айыл өкмөттөрдүн санын кыскартты дешет. Ирилешип жаткан айыл аймактарда жана шаарларга кошулуп жаткан айылдарда жайыт, үлүш жана башка жерлерине байланыштуу нааразычылыктар жок эмес. Кантсе да бул реформалоо өз жемишин бериши керектигин билдиришти. Анын натыйжасы барып пайдалуу экендигине бардыгыбыз ынанышыбыз керек. Логика өзү ушундай да. Тилекке каршы мына кээ бир учурда айыл өкмөттөрү кошулганда аймактык дагы эле баягы келишпестиктер, айылдардын ортосундагы эми баягы айдоо жерлери бар, айыл чарба жерлери бар, үлүштөр бар. Анан эң негизгиси жайыт. Бир кездерде бир айыл өкмөткө берилбеген жайыттар мына азыр бир болуп калгандан кийин пайдаланууга беребиз десе, дагы эле ошол баягы мурдагы стереотип менен эмнеге бул айылдын малы келип биздин жайытты пайдаланыш керек деген дагы бир маселелер чыгат. Ошон үчүн элге бул ошол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, райондук администрациядагы эң биринчи түшүндүрүү иштери жакындан жүргүзүлүш керек да. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы 30 декабрда административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактардын көпчүлүгү ирилештирилген. Алмагүл Эрке, Байгызы Белек Мусаев, Ош ТВ.